Саламатсыздар урматтуу көрөрмандарыбыз жана биздин Манастыбыз социалдык баракчаларыбыздын катталуучулары. Сиздер менен чоң экран программасы. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу актер, режиссер Нурсултан Кеңашев. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиптирсиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык. Маанайыңыз жакшыбы? Маанай абдан сонун. Силер чыгарган үчүн дагы сонун болуп кетти. Эң жакшы. Негизи эле ошол маегибизди баштоонун алдында эле ошол өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздагы акыркы жаңылыктар жөнүндө айта кетсеңиз. Акыркы жаңылыктардан эмне болду? Өзүңүздөр билгендей 16 майдан баштап Кыргызстандын ар бир кинотеатрларында жырткыч аттуу мистикалык драма тартып, ошону жарыкка чыгардык. Азыркы учурда чыкканына ошо 3-4 күн болуп калды. Эл оозунда айтылып, мындай талкууга түшүп аткан кези десек болот. Себеби бул кыргыз кинематографиясына дагы өзгөчө бир жанр киргизип көрөлү деген жаңылык болчу да. Ошо менен азыр элдин кандай десем, элдин оюна жаңыдан кирип, атмосферага жаңы кирип аткан кези да. Ошол өзүбүз тарткан жырткыч киносу ошол акыркы жаңылык болду. Сюжети боюнча бир аз кененирээк айта кетсеңиз. Кантип тартылды, ким идеясы кимге таанды? Мунун идеясы ошол мен менен чогуу окуган дос балам, Жыгалбек Камбарбеков деген. Келип ушундай жаңы тартып көрөбүз. Бул окуя чындап болуп өтүптүр. Каякта болуп өтүптүр? Кыргызстанда, бизде эле көлдө болуптур. Анан экөөбүз эринбей көлгө чейин бардык. Элдерден сураштырсак, кээ бирөө башкача айтты, башка жерде башкача айтты. Анан экөөбүз отуруп муну бир сценарийге жазып бүтүп, анан кийин ошо режиссер Тилан Садырбаевга алып бардык. Кел ушуну жакшы кылып тартабыз деп. Анан жанры боюнча айта кеткенде, бул негизи көргөн кишилер мындай коркуп чыгып атышат да. Ужастик экен депчи. Бул чынында бирок ужастик эмес. Мындай жакшылап, мындай темасын жакшы дагы бир жолу көрсөңөр, мындай ал жерде коркуп турчу моменттер бар, бирок жанр өзү драма, триллер десек да болот бул жердечи. Кандайдыр бир адамзаттын көйгөйүн чагылдырган бир кино да. Ошол мен дагы аягында чыкканда ошол ужастик эмес экенин байкадым да. Ага чейинкисинде аябай коркунучтуу жерлери болду. Ошондо андан кийин анан эң аягында ошондой бир чечим чыгарат экенсиң да. Коркунучтуу эмес экен, башкача экен анда депчи. Негизи өзүңүз ошол кинодо башкы ролду аткарганыңызды билебиз. Кандай сезимдер болду аткарып жатканда? Аткарып жатканда кандай десек, бул айыл жергесинде болдук. Сокол областына караштуу Орто Өрүктү деген айылда. Эң биринчиден ошол азыркы учур менен пайдаланып, Орто Өрүктү жалпы элине ыраазычылык билдирет элем. Эч нерседен кыйналган жокпуз. Тамак ашынан баштап, кийим эмнесинен болсо дагы бүт жардам берип атты да. Абдан жүрөгүбүз жылып, кинону алдыга дагы сүрдү десек болот. Анан ошо роль аткарып аткан жакта бул негизи бул кинонун башкы максаты адамзаттын кимге айланып баратабыз деген нерсени чагылдырганбыз. Ошол учурда мен аткарган роль Улукбек деген жаш участковый, ошол айылга жаңы келген баланын ролун чагылдырыш керек болду. Ошол закон менен кандай иштейт. Ошол учурда адамгерчиликти да сактай билиш керек. Жана ошондой эле үстүңө коюлган чоң жоопкерчиликти аягына чыгыш кандай деген бул чоң нерсе экенин оор болду да, бир беришчи, бирок ошол учурда кызыктуу болду десек болот. Ал эми ошол съемка учурундагы кызыктуу окуялар же болбосо кыйынчылык окуялардан айта кетсеңиз. Кызыктуу окуялардан, бизде кызыктуу окуялардан коркунучтуу окуялар көп болду да. Себеби элестеткиле, март айы, күн суук. Актерлор ушундай ролго кирип ойноп атсак, камерабызды муз каптап тоңуп калган кездер болду. Ошонун айынан 1-2 күнгө жылганга аракет кылдык. Жылып бүтөрүбүз менен эле эртеси карасак кар жаап салат. Аны күткөнгө туура келип атты. Андан кийин эң кызыктуусу бул биз токойдо тарттык да, тоонун жеген, тоонун боорындачы. Ал жер токой, свет жок. Аякта жалгыз бир үй бар экен. Ошол үйдү биз колдондук да. Ошол үйдүн тегерегинде съемка кылдык. Анан туш тарабыбыздан мындай коркконго кош көрүнөт дегендей эле бир нерсе кыймылдап аткандай, бир нерсе учуп бараткандайлар кандай көрүнүштөр болду. Ал жакта бүтүрүп коюп, анан көлдүн жээгине барганда чөөлөрдүн уулуганын угуп баштадык. Ага чейин командабыз мындай чаржайыт болуп, светти тиягынан кармап, чайды бияктан ысытып атканбыз. Чөөлөрдүн үнүн уккандан кийин баарыбыз бир топко мындай чогула баштадык да, коркупчу. Ошол анан айылдык, ошол Орто Өрүктү айылынын местный жергиликтүү охотник байкелер келип, бизди кайтарып жардам берип атышты да.
Ошол локацияны көргөндө да аябай таң калдым да мен. Ушундай эски, мындай коркунучтуу деп эле койбойн, эми мындай адамга башкача сезим жараткан локациялар көрдүм да. Ал эми ошол кинодон сырткары өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга келсек, негизи өзүңүздүн кино жаатында билимиңиз боюнча айта кетсеңиз. Кино жаатында мен азыр айта кетейин, бул мен Сокол областына караштуу Каракол шаарында туулуп өскөм. Өзүм жерим Жети Өгүз районуна караштуу Кичи Жаргалчак деген айыл болот. Кичинекей чагымдан бери эле тамашоо ойноп келгем. Тамашоого катышып, Мыкын таанысыңар да. Мыкыбай экөөбүз бир мектепте окуганбыз. Экөөбүз чогуу Сокол курама командасы деп Бишкекке келчүбүз. Ошол жактан баштап эле бизде жанагы илгерки Nokia деген телефондор бар го. Ошолор менен эле тартып баштачубыз да. Анан ошентип бара-бара 11-классты бүтүп, Түркия мамлекетинде Кастамону шаарынан сунуш келип түштү. Тест. Ал тестти ийгиликтүү аяктап, ошол жакка окууга тапшырып, ошол жакта окуп, коммуникация бөлүмүндө. Анан ал жакта окуганыбыздан сырткары дагы айырмачылыгы практика көп кылдым да. Ошол жакка бизге келген кинолор көп тартылчу, сериалдар тартылчу. Ошолорго режиссердун жардамына келиңиз, хотя бы кофеңизди ачып берейинчи деп кошулуп жүрө берчүмүн да. Ошентип отуруп, 5-курста өзүм чоң кино тарттым. Түркчөсү Уян, Ойгон деп айтылат да. Ошол жаштардын наркота менен болгон ортосундагы мамилени, терс таасирлерин көрсөтө турчу полнометражный кино тартканбыз. Ал кинодо Азербайжан, Казакстан, Түркия, Кыргызстан жана Африкадан келген ушул биздин студенттердин баары актерлор биригип тартканбыз да. Бул дипломдук ишиңиз болуп калабы? Дипломдук иш да десек болот. Муну кинотеатрларда койгонбуз. Анкара, Турциядан эми колубуз жеткен шаарларга Самсун, Анкара, Кастамону ушул шаарларга коюп көргөнбүз да. Эми киши кирген эмес, себеби ал кезде студенттердин колунан биз баннерди да өзүбүз жасаганбыз. Анын жанында укмуш турецкий кинолор турса, биздики слабый болуп калган, залды ачып карап көрсөң бир киши отурган болот. Бул дагы чоң практика болгон да, бирокчу Турциянын ошол жерлеринде. Анан Бишкектен ошол журналисттер келип так интервью алышкан ошол кезде. Анан эң чоң проектим бул ошол 2018-жылы Айхан Эролу деген режиссер бар, ошонун жанында террористтер жөнүндө кино тартылган, ошол жакта да иштегем да. Ошол андан кийин окууну бүтүп келип, Бишкекте Агыргө Сити деген продакшн билесиңер да, Самат байкелер. Аларда ошо сценарист болуп иштеп калдым. Аякта сценарий жазып берип жүрдүк. Сериалга даярдык көрүп аттык. Андан кийин эң чоң проекттерден эле бул Разбой кино тасмасы болду, Азамат Исмаиловдун. Аякта дагы башка каармандардын бирин ойнодук. Ошол проекттерден ошолор болду. Эң жакшы. Негизи ошол кино тармагы негизи эле режиссер, бул азыркы күндө кандай актуалдуулугу бар, кандай кесип деп айта аласыз? Азыркы күндө ар бир кесиптин өзүнүн режиссеру болот да. Мисалы, банкты алсаң деле, ал жерде бир управляющий, анан директорлор болот. Булардын баары бир режиссер да. Алар дагы бир продукция жасап элге сатышат. Бул кино жаатында дагы бул интеллектуальный продукт десек болот буну кинону. Адамдын биз ички эмоциясына таасир тийгизе турчу нерсени элге тартуулоо да кинодагычы. Ошол сыяктуу режиссерство дагы азыркы күндө бизде аябай күчөп баратат. Режиссердун жакшы жери бул ар бир эле адам режиссер боло алат. То есть буга сөзсүз түрдө 10 жылдап окуган режиссерлук кесиптин эмелери керек эмес, адистери керек эмес. Эң негизгиси буга изденүү көп керек, ой жүгүртүү, фантазия, чыдамкайлык сөзсүз керек, фантазия күчтүү болуш керек. Анан эң негизгиси команда менен иштөөнү билиш керек да. Командада ошончо кишини, мисалы үчүн режиссер болсоң, сенин алдыңда актерлор өзүнчө состав, тех группа өзүнчө, пост продакшн өзүнчө, ошонун баарын бир башкара билиш керек да. Мен азыр ошончолук күчтүү башкара билдим деп айта албайм мен. Мага үйрөткөн боюнча мен жеке оюм ушундай да. Негизи сиз актер дагы, режиссер дагы болгондуктан, кайсынысы сизге көбүрөөк жакты? Мисалы, кино тарткан дагы көбүрөөк жактыбы же киного тартылганбы тескерисинче? Жүрөгүмө жакыныраак актерлукка деп ойлойм. Себеби чыгармачылык адам, мисалы, ырчы көп ырдамайынча ичинде буу чыкпай булугуп калат да. Ошол сыяктуу
жакшы роль болсо аткарганда өзүң мындай аткарып атып сүйүнөсүң да. Анан актерлук көбүрөөк жүрөккө жакын, бирок мага көбүнчө сценарий жазгандагы мындай бир жакшы эргүү берет да. Мен мисалы азыркы рекламаларга көбүнчө сценарий жазам, кинолорго, сериалдарга, кыска метраждуу, анан дагы жанакындай эч кылса сценарий жагынан дагы көп жардам берем да. Ошол дагы эргүү берет. Негизи ушул кичинекей чагыңыздан берки эле кыялыңыз беле? Кийин кино тартам, киного тартылам, негизи эле мындай чыгармачыл инсан болом деген. Же кичинекей кезиңизде врач болгуңуз келчү эле, ырчы болгуңуз келчү эле? Жок, мен кичинекей чагымдан бери эле Кино чыгармачылыкка, кино эмес, бирок чыгармачылыкка аралашам деп жүрчүмүн да. Себеби эч бир кесипте, ар бир кесипте майын чыгарсаң, ошол кесиптен сен эргүү да аласың, анан материалдык жактан да жыргайсың да. Бирок мен кайсыр бир кесиптен мен өзүмдү мындай элестете алчу эмесмин да. Мисалы комузду, гитараны алып мен эч бир нота жок эле бир саат отурсам бир мелодияны чертип кетем да. Ама ойлочумун да, значит мен ушу чыгармачылыкка аралашып эле окуп аткылат окшойм депчи. Бирок кичинекей чагымдан бери эле бир окуяларды бири-бирине улаштырып, нерсе бир мындай бир талант бар болчу да. Анан ошол кийинчерээк студент кезде түшүндүм мен ошо кино деген нерсеге жакындай окшойм депчи. Өзүңүздү дагы башка кайсы кесиптерде сынап көргүңүз келет? Окубай эле мындай курс болобу же өзүңүздү өнүктүрүү максатындагы кайсылар кызыгасыз? Өнүктүрүү максатында ушу психологиялык жакка бир аз кызыгам. Анан школдо окуганда физикага кызыкчумун бир аз. Бирок ошону өркүндөтүп кетиш мен чын айтсам азыр эч бир кесипти ойлонуп көрбөптүрмүн. Анан бизнеске кызыгам анча-мынча. Анан машиналарга кызыгам. Жакшы. Негизи өзүңүздүн кандай хоббилериңиз бар? Чыгармачылыктан тышкары башка эл билбеген. Хоббилерден Спорт жагынабы? Негедир ошо футбол, анан аркы берки ушу спортко көп кызыкпайм, бирок сүзүүнү аябай жакшы көрөм. Суда сүзгөндү аябай жакшы да билем десем болот. Эми көл болуп алып сүзө албасаң уят болуш керек. Ошонан көбүнчө ошол эң чоң хоббим бул отуруп алып сценарий жазган эмес, бир окуяны элестетип кагаз бетине түшүргөн да. Мисалы бирөө сүрөт тартса эргүү болот го. Мен ошо кино көргөндөн анан ошол өзүмдүн оюм менен бир окуяны чагылдырып кагаз бетине түшүргөндөн бир аз эргүү алам да. Анан музыкалык аспаптар менен отуруп. Кино көргөн деп калдыңыз. Ошондо кино, кандай кинолорду көбүрөөк жакшы көрөсүз? Көбүнчө мен боевик жактырбайм. Фантастиканы да көп жактырбайм. Комедия? Комедиянын да тандап көрөм да. Мындай чындап мындай адамдык нерсе ичтен чыккан кинолор жагат да, мындай основано на реальных событиях деген бар, драмалар бар. Мисалы, ошондой кинолор көбүрөөк жүрөгүмө жакын да. Анан эки адам отуруп эле мындай компьютер менен жасап коюп, фантастика жанрына коюп койгон кинолорду көп жактыра берем. Кыргызстандагы кинолордон мисал келтире кетсеңиз. Эң жакшысыбы же жүрөккө жаккан? Жакшы көргөн, сизге жакканы. Мен жүрөгүмө жаккан кинолордон азыркы учурда аз, бирок илгеркилерден Айыл өкмөтү, Белгисиз маршрут, ушул сыяктуу кинолордо булар классикалар да. Ал кинолордон күлөсүң дагы, драмасы дагы бар, рахат аласың, анан сабак аласың да. Ушундай кинолор көп болсо бизге жүрөгүбүзгө акын, жүрөгүбүздүн ордунан бир орун ээлейт да. Мисалы азыркы актуалдуу аткан Руслан Акун менен Эмил Байкенин киносу Бейиш. Бул кино дагы абдан жүрөккө жакын кино да. Ушундай кинолор көбүрөөк тартылса, абдан жакшы болот. Негизи эле ушул азыр дүйнө жүзүндө, дүйнө жүзүнүн ичинде, Кыргызстандын ичинде кино кандай орунда турат, кандай орунду ээлеп турат, кайсы нукта турабыз деп ойлойсуз? Кыргызстанбы? Мындайча айта кетейин, быйылкы көрсөткүчтө Кыргызстан абдан чоң ачылыш жасады да. Кинематография Кыргызстанга азыр бизден жаңылышпасам ошо Орусия мамлекетине жана ошондой эле дагы көп мамлекеттерге чоң бир жол ачылды. Эми биз кино тарткандан кийин ошол кинолорубузду дагы прокатка чыгара алабыз. Бул эмне деген маани? Бул деген демек биздин кинолордун сапаты өнүгүп атыптыр. Башка мамлекеттер биздин кыргыздын киносуна суроо талап көп болуп атканын байкадык. Ошондуктан биз дагы ушул момент менен колдонуп адамзатка, негизи эле кыргыз элин таанытыш үчүн
биз дагы бир салым кошушубуз керек. Мындайча айтканда бул кино дагы бул туризм. Бул дагы бир мамлекеттин экономикасына салым кошот. Мисалы сиз көргөн кинолордун баарын азыр ошол мамлекет аркылуу тааныйсыңар. Ошо кино мамлекетти кино аркылуу тааныйсыз да. Биз жеп аткан мисалы суши жанагы нерселердин баарын кинодон көргөнбүз биз. Ооба. Кийинип аткан кийимдерибиздин баарын кинодон көргөнбүз мисалы үчүн. Ошол нерсе дагы биздин ички эмоционалдык абалыбызга таасир берет. Ошондуктан биз дагы Кыргызстандын кинолорундагы кыргыздарды көбүрөөк реклама кылып, үрп адат, каада салтыбызды, природабызды көбүрөөк реклама кылсак, мамлекетти бул алдыга абдан жакшы сүйрөйт да. Жакшы, бир аз өзүңүзгө келсек, негизи ошол чыгармачыл адам экенсиз. Ошол үй бүлөңүздө чыгармачыл адамдар барбы, же сиз үй бүлөңүздө жалгызсызбы? Үй бүлөң ата энеңиз кандай колдоду? Ата энем негизи өзүм папам аябай таланттуу. Комуз менен окумуш ойнойт. Папам 11 бир тууган. 11 өтөн комуз өтөт. Жашат. Үйдө той болгондо жана эле оркестр келгенде болот да. Чоң атам абдан таланттуу киши болгон экен. Элди ойлогон, элди баккан киши болгон экен. Ошондон тараган урпактар сөзсүз түрдө таланттуу болуп, ошондон ушу ата тегимен келип чыкты окшойт, ушул талант жагы дагычы. Анан бирок чыгармачылык жака кетем дегенде көбүнчө үй бүлөм бир аз каршы болгон да. Эмне кыласың ал жакты, кыйналып каласың сен өзүң депчи. Азыр эми оң жагынан карап колдой башташты да. Жакшы. Театр жагын ойлонуп көрдүңүзбү? Негизи жагабы өзүңүзгө театрда иштеген? Театр жагын ойлонгом. Аябай театрга тапшыргым келип, ушинтип эңсегем да. Бирок ал жакта дагы сөзсүз түрдө 5-6 жыл окуш керек экен. Андан соң театрга барыш керек экен. Өзүнүн суроо талаптары көп экен да. Бирок убакыттар болгондо байланыштуу мен негедир ага убакыт короткум келген жок да. Ал менин бир кыялым эле болуп кала берсинчи дедим. Жакшы. Негизи ушул кыргыз кинолору, негизи эле дүйнө жүзүндөгү кинолор чыгып жатпайбы? Булардын социалдык тармактардын киного тийгизген таасири жөнүндө кандай ой пикирдесиз? Социалдык тармактардын мисалга алсак, социалдык тармактар аркылуу азыр кинонун тарап атат десек болот. Жакшы жактары. Биз чыгарган кинону Казакстан, Өзбекстан, коңшу мамлекеттер сурап атат. Алар кайдан көрөт? Сөзсүз түрдө социалдык тармактардан көрөт. Биз кинону көрүп чыккандан кийин өзүбүздүн ички эмоциябызды ошол жака көрсөтүп атпайбызбы? Ошол аркылуу дагы элге тарап атат. Бул жакшы нерсе. Аны ушул жагынан карасаң жакшы да. Терс жагы да бар. Терс жагы да сөзсүз бар эми. Аны мисалы туура эмес колдонгондор бар. Аны пайдасын көрүп, пайда жагынан колдонсоң, ал сөзсүз түрдө эч кимге деле зыянын алып келбейт. Ошондуктан мисалга айта кетсек, биздин жырткыч кино тасмабыз 27-июндан баштап Казакстанга кетет. Казакстандын кинотеатрларына чыккан атат, буюрса аз даярдыктар көрүп атабыз. Ал да ошо соц тармактардан алар казактар көрүп, актуалдуу тема окшойт. Биз да калалы ушул кинону деген үчүн ушундай кадамдарга барып атабыз да, буюрсачы. Жакшы. Негизинен чыгармачылыкта чыгармачылык сизге эң чоң эмне бере алды бүгүнкү күнгө чейин? Чыгармачылык бул эмне ала алдыңыз чыгармачылыктан? Чыгармачылыктан эми мындайча айтканда байып кеткен жокпуз. Сөздүн ачыгы. Азыр дагы жашпыз, анын дагы үзүрүн көрөбүз. Бирок чыгармачылык жүрөктөгү бир суусунуңду кандырчу нерсе да. Сен жакшы киного тартылып, жакшы нерсе жазып, элге тартуулап, эл ушул жерден мисал үчүн кыскача айтканда бул жырткыч деле мисал үчүн сценарийди жазып отурдук. Бул жерден актер оңго карайт. Бияктан ушундай таң калат, бул жерден ыйлайт деп. Биз жазып атабыз. Мисалы мен жаздым. Эртеңки күнү жабык көрсөтүүдөн көрдүңүз да канча киши чогулду. Ошол жерден эл ыйлап эмоциясын берип, ошого мындай өзүнүн оюн берип атканда, ошол жерден мындай бир ушул жерден көкүрөгүң жакшы эргит да, себеби ушуну сен жазгансың. Ошону сенин колуңан, сенин калемиңен чыккан ушул нерсе. Чыгармачылык ушул жагы менен мага бир жүрөктө орусча айтканда спокойствие болуп келет да. Жырткыч дегенде мага кызык болуп кетти. Ошол жырткычтын ошондой эң аягында мындай көрүүчүлөргө мындай ачык бойдон калтырылганда ошол негизи кандай? Мага кызык болуп калды. Ошол кызды атасы багып карап калдыбы же эмне болот?
Бул жерде эки жак менен жооп берейин. Биринчи жагы азыр телекөрүүчүлөрдөн көрө электер абдан көп. Спойлер кылып ийсек, кино көрүп отуруп, мен уккам ушу Манас телеканалынан дебесин. Бирок аягында негизи биздин максатыбыз жырткыч бул адамзаты. Биз элестеткен жанакы жырткычтар келип карышкыр малдарыбызга кол салган нерсе бул жырткыч эмес. Бул жаныбарлар, булар биз менен жер планетасында биз сыяктуу жашаган нерселер, жандыктар. Бирок азыркы адамзаты ал жырткычтардан да аябай өтүп баратабыз. Айванат болуп баратабыз биз. Бири-бирибизге болгон сый мамиле жоголуп баратат деген максатты бергенбиз. Эң аягында болсо адамзат эмес, бул табигатта калып атат да. Табигатка тапшырып атат. Алыста кетпейт, жакында келбейт. Себеп айтып атпайбы, адамзатка жолоо, адамзаттан өткөн жырткыч жок депчи. Ошондой сырбойдон калып атат. Эң жакшы сонун. Биздин убактыбыз дагы соңуна келип калды. Негизи ушул Кыргыз-Түрк Манас университетине азыр жай дагы келип калды. Студенттер тапшырат, абитуриенттер. 11 классты бүткөн окуучуларга, абитуриенттерге өзүңүздүн кеңештериңизди айтса кетсеңиз. Тажрыйбаларыңыз менен бөлүшүп. Манас телеканалы биринчи сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип чакырып, биздин убактыбызга ушундай сиздердин убактыңыздарды бөлүп, бизге дагы ушундай убакыт бөлүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден, урматтуу абитуриенттер, быйылкы чоң окуу жайга аттанып аткан жаш муундар, сиздерге менин ой пикирим, өзүмдүн кеңешим башыман өткөн менин дагы ой эрте жакындап келатат деп уктабай калган күннөрүбүз болгон. Бирок эч кам санабаңыздар, эң биринчи жүрөгүңүздөрдө болгон, өзүңүзгө өзүңүз болгон ишенич болуш керек. Кайсы тармакты көздөсөңүз, ошол тармакты көздөй түз сапар алыңыздар. Жана ошондой эле кимде ким чыгармачылыкка болгон өзүнүн жан дүйнөсүн бергиси келсе, анда биздин Кыргызстан буюрса жакшы жолдо, өнүгүү жолунда, эч мындай чет жака кетип, ошол жактан окуп, ошол жердин ишин иштеп калам дебеңиздер. Ошол жакта окусаңыздар да өз мамлекетке кайтып келип, биз дагы өзүбүздүн Кыргызстаныбызга кичине жеринен болсо да салымыбызды кошуп, өркүндөп өстүрөлү биздин Кыргызстанды. Чоң рахмат, сиз дагы убактыңызды бөлүп келип берип, маек куруп бергениңизге чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандарыбыз, сиздер менен чоң экран программасы болду. Кызматыңыздарда бүгүн Азиза Карыпбекова, ошондой эле бүгүнкү биздин студиябыздын коногу актер, режиссер Нурсултан Кеңешев болду. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.